Бакиев кыргыз элин кечирди. Президентке талапкер Садыр Жапаров эгер кыргыз эли Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди кечирсе, аларды өлкөгө кайтарып алып келерин айтты. Бирок эл кечиргенин кантип билиш керек? Бул жерде эки вариант бар. Биринчиси экс-президенттерди алып келип, анан элдин пикирин билүү. Экинчиси бул маселе боюнча референдум өткөрүү. Бул нерсени бардыгы техникалык маселелер. Кийинки маселе Акаев менен Бакиевдин өлкөдөн кууп чыккан кыргыз элине таарынычы барбы же жокпу? Ушул жылдын май айында Курманбек Бакиев көп ойлонуп отуруп, акыры кыргыз элин жана апрель окуясынын катарындагы катышуучуларын кечиргенин айткан эле. Булак аргумент KG. Мирбек Атабековдун АКШга кеткенине коркутуулар себеп болгонбу? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жакында эле үй бүлөсү менен АКШга кеткени маалым болгон. Анын чет өлкөгө кеткени коомчулукта ар кандай кептерди жаратты. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары өрчүнүн парламенттик шайлоодон кийин орун алган башаламандыкта аянтка барып сүйлөгөнүнө байланыштуу ага коркутуулар болгонун, мындан улам Мирбек Атабеков үй бүлөсү менен чет өлкөгө кеткен деген пикирлерин жазышууда. Өрчү өзүнүн дарегине карата айтылып жаткан кептер боюнча түшүндүрмө берди. Бул жалган маалымат. Биз ар жыл сайын АКШга кайын журтума конок болуп келип турабыз. Бул жолу да ошондой максат менен келгенбиз. Ушул максат менен келгенбиз. Жогоруда айтылган маалымат туура эмес. Бул жөн гана айрым адамдардын фантазиясы деп ойлойм. Бардыгын туура түшүнүү менен кабыл алам дейт Өрчү. Булак Супер KG. Белгилүү кинорежиссердун өлүмүнө эмне себеп болгон? 21-декабрда белгилүү кинорежиссер кыргыз эл артисти Булут Шамшиев каза болгонуна 1 жыл болду. Шамшиевдердин үй бүлөсү кинорежиссерго ооруканада туура эмес диагноз коюлганын билдиришти. Үй бүлөнүн билдирүүсү Кино өнүктүрүү фондунун сайтында жарыяланды. Булутбек Шамшиев 2019 жылдын 17-ноябрында ичеги карын инфекциясынын кесепетинен ооруп калды. Үйдө 5 күн төшөктө жаткан соң 22-ноябрда Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасына катуу уулануу белгилери менен жаткырылды. Дээрлик 1 айдан кийин реанимацияга жатып, 2019 жылдын 21-декабрында биздин сүйүктүү кинорежиссер көз жумду деп билдиришти маркумдун үй бүлөсү. Үй бүлөнүн айтымында кинорежиссер оорукана жаткан айды биринчи кезекте медициналык компетентсиздик менен мүнөздөсө болот. Башында туура эмес диагноз коюу, бардык керектүү клиникалык чараларды өз убагында көрбөө, айрым дарыгерлердин өз ишине терең ойлонуп, сын көз менен мамиле жасай албагандыгы, диагнозун жана ылайыктуу терапияны аныктай албаганы мунун бардык адамдын өмүрүн сактап кала албагандыгыбызга алып келди дейт алар. Казалоолордон 1 жума мурун Шамшиевдин балдарынын демилгеси менен уулануунун себебин бейтапка тамыр аркылуу берилген көптөгөн кең спектрдүү антибиотиктерге каршы келген ичеги таякчасы экени аныкталган дейт Шамшиевдердин үй бүлөсү. Белгилей кетсек, Булут Шамшиев ноябрдын аягында президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караган атайын клиникада реанимацияга жатып дарыланган. Дарыгерлер абалы начарлап кетти, абалы оор экенин 16-декабрда билдирген. Эске салсак, Булут Шамшиев 1941-жылы 12-январда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Көптөгөн мыкты кинофильмдерди тарткан. Алсак: Караш окуясы, Ысык көлдүн кызгалдактары, Ак кеме, Сүйүү жаңырыгы, Эрте келген турналар жана башкалар. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Мирлан Бакиров вице-спикерликтен кетип, ордуна башка талапкер сунушталды. Бакиров 3 жыл вице-спикер болуп иштеди. Анын ордуна көрсөтүлүп жаткан Исмаиловдун депутаттык мандат алганына 4 ай болду. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров кызматын тапшырып, депутат бойдон калат. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында партиянын саясий кеңеши тарабынан вице-спикерликке Уланбек Исмаилов көрсөтүлдү. Бул чечимди Өнүгүү Прогресс функциясынын депутаттары сурам жолоонуу негизинде колдоп берген. Мирлан Бакиров жогорку кеңештин төрагасынын орун басары катары жакшы иштеп берди, тажрыйба топтоду, өзүн саясий чөйрөдө жакшы көрсөтө алды. Ал өз ыктыяры менен башка өсүп келе жаткан депутаттарга орун бошотуу максатында кызматын тапшыруу боюнча чечим кабыл алды деп жазган Төрөбаев. Бакиров дал ушул Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү. 2017 жылдын 13-декабрында вице-спикер болуп шайланган. Ал эми Исмаилов үстүбүздөгү жылдын 19-августунда мандат алып жогорку кеңештин депутаты болуп келген. Булак Спутник KG.
Темирбек Асанбеков Садыр Жапаровду жылкы союп тосуп алды. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков акыркы саясий окуяларда активдүү катышып келген. Алсак октябрдагы төңкөрүштө жаракат алыптыр деп анын сүрөттөрү да жарыяланып, бирок бир да жолу массалык маалымат каражаттарына бул тууралуу жооп берген жок. Бир топко чейин анын ден соолугуна кабатыр болгон калк шайлоонун шарпаты менен Асанбековду социалдык баракчалардан издей башташкан. Көп өтпөй Садыр Жапаровго кол сунуп, жада калса жылкы союп көлдүктөрдү чакырып жердешти Садырды колдогонун тар чөйрөдө айтып чыккан. Буга ар ким ар түрдүү карап, кээси менин өздүк баракчама Темирбек Асанбеков эмнеге Садыр Жапаровду колдоп кеттиңиз? Сиз өзүңүз мыйзамсыз иштерди кылганына каршы болуп жүрдүңүз эле го. Үгүт кыймылы эмне болду? Өз позицияңызда калсаңыз жакшы болмок. 5-октябрдан бери канча мыйзамсыз иштер болуп жатат. Мөөнөтү бүткөн депутаттар отурат. Жок дегенде баштаган ишиңизди аягына чейин күрөшсөңүз болмок. Эгер сиз таза адам болсоңуз, эч нерседен коркпошуңуз керек эле. Күрөшөм деген адам аягына чейин күрөшөт деп өзүнүн пикирин да калтырган. Үмүт кыймылын таштап шайлоого келгенде Садыр Жапаровду жанындагыны бийликке умтулуу деп түшүнсө болобу? Айтор жакынкы арада Ысык көлдө Жапаровду тосуп алууга камданып жатат деген имиш-кептер жакын адамдарынан угулуп жатат. Эмнеси болсо да бир уч элди чилче таратпай, бир муштумдай түйүлүп, элдин эртең үчүн бир кайыкта болуу ар бирибиздин жырандык милдетибиз эмеспи демекчибиз. Булак аргумент Кейжи. Бишкек мэриясында кадрдык өзгөрүүлөр болду. Жолдошубаны иштен алуу боюнча буйрукка мэрдин милдетин аткаруучу Болбок Төлөбаев кол койгон. Ишкананы директордун орун басары убактылуу жетектейт. Бишкек мэриясында кадрдык өзгөрүүлөр болгонун муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка караганда Элнура Жолдошова Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын директорлук кызматынан бошотулду. Ал өз арызынын негизинде кеткен. Жолдошованы иштен алуу боюнча буйрукка мэрдин милдетин аткаруучу Болбок Төлөбаев кол койгон. Муниципалдык ишкананын директору орун басары Айгүл Наватова убактылуу башкарат. Булак Спутник Кейжи. Садыр Жапаровду каралаган Абдил Сегизбаевдин калпы чыкты. Өткөн билдирүүлөрдүн биринде Абдил Сегизбаев атырыла сүйлөп, элди аттырган Жаныш Бакиевдин орун басары түрмөдөн чыгып кеткенин билдирген. Бул боюнча Садыр Жапаровго таш ыргытып, шилтеме жасаганда коомчулук таң калып кызыктай абалда калган. Биз иликтеп көрсөк, октябрь төңкөрүшүнөн кийин Жаныш Бакиевдин мурдагы орун басары Нурлан Темирбаевдин абактан чыгарганы боюнча сөз тарап, бирок сот жоопкерчилиги эркиндикти бербептир. Ал көп жылдан бери номер 27 Молдовановка колониясында камалып турат. Жаныш Бакиевдин дагы бир орун басары Данияр Дунганов да түрмөдө экен. Кызык, Абдил Сегизбаев каралоо үчүн өрдөктөрүн учуруп койгонбу? Себеби көпчүлүк Катмардын Бакиевге карата көксөөсү суу элек, жаман көрүшөт. 2010-жылы Ак үйдүн астында эл кырылган. Көрсө тек гана Садыр Жапаровду жаманаттык кылуу менен булганыштарга байлап элдин көзүн буудамайлоо беле. Булак Арыба Кейжи.